Koy men barayın. Onu Geçmeyiz baba. sizleri çöğürgülem. İçtim. Barıp janağı kuraklarımды bütürüp alayın erterek. Oturuyorlar sizler. Sen ne oldu? Çekti var tamam. Dur, tamam hadi. Az baram, tekşirelim. Hiç bittin mi sen? Var, ben gelirim. Dur. Gel çay iç. İşte hazır. Cine ver. Geç kirip ketdi. Soğuk kelip berçi. Özüң okilçi. Çarçadım ben. Es aldırasın var mı işine? Men деле çarçadım. Geç köyde oturasın. Ne kılıp çarçaysın? Çarçadım. Эми эмне болот? Билбейм. Жумуштун баары кыскарды, жумуш жок. Москвада балдардын баары үйүндө жатышат. Жумушу жок. Пандемиянын кесепети да. Эми пандемия көпкө деле созулбаса керек. Андан көрө айыл өкмөтү эмне болуптур? Суу чыгарып берет бекен? Эртеден кечке суу ташый берип, бел да ооручу болду. Билбейм. Ушу суусун чыгарып берсе болот эле эртерээк. Эртең айылда 1 жылдык бюджетти карайбыз деп аткан. Анда мен дагы кошуна аял менен барып келейин. Эмне бар, эмне жок. Суу чыгарып берсе, жашообуз жеңилдеп жыргап калбайт белек. Кел, андан көрө муздак суум жок калды. Сооп келип берчи. Койчу. Эл көрсүн эмне дейт? Элдин аялдары өздөрү алып келет го. Бар, өзүң көрүп кел. Эй балам, ал үйүн таштап, сага жар болоюн деп келип олтурат. Сенин тукумуң үзүлбөсүн деп, балдарды төрөп, балдарды карап, сени карап, кириңди жууп, тамак жасап берип атса, анан ушу бир кичинекей бир нерсени суранса, ошону жасап бере албасаң, бул сенин эмнең эркек? Саламатсыздарбы? Урматтуу биздин айылдын тургундары, бүгүнкү жыйынга чогулган себебибиз быйылкы жылга каралган бюджеттеги каражатты кайсыл багытка жумшоо боюнча маселени чечели деп чогулуп отурабыз.
Өзүңүздөр билгендей, биздин айылда эки көйгөйлүү маселе бар. Биринчisi жол маселеси. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, көп жылдардан бери каралбай, керексиз абалга келип калды. Экинчи маселе суу маселеси. Суу жетпей, жалпы айылыбыздын тургундары алыс жерден суу ташып, айрыкча айыл жолдоштор абдан кыйналып атышат. Ошого карата кимдин кандай ою бар? Айтыңыздар. Жол маселеси. Жол маселеси. Жол маселеси. Мен айтып алайын, жаман көрбөсөңүздөр. Айылдагы келиндердин күйшүгү көп билесиңер. Бизге суу маселесин чечиш керек. Анткени үйдө апаңар бар, аялдарыңар бар. Ал тазалыкты, тамак аштын баары суу менен жасалат. Короодогу малжандан бери биздин мойнубузда. Анан күнүбүздүн көбү жолдо суу ташыганга эле кетип атат да. Ошон үчүн эң туура деп ойлогонум суу маселесин чечиш керек. Туура, эжеге мен да кошулам. Аялдардын түйшүгүндө эле ойлоп койсоңор болот. Биз күнүнө жок дегенде 5-6 жолу сууга барабыз. 20 литрлеп суу ташыйбыз. Эгерде ар бирибиздин үйүбүздө таза суу болгондо жашообуз бир аз жеңилдемек. Туурабы? Туура. Туугандар, байке, бул көйгөйдү быйылкы бюджет эсебинен чечип бериңиз. Суу маселеси сөзсүз чечилиш керек. Анда жолдоштор, бул маселени добушка коелу кандай дейсиздер? Так, биринчи сууга деген жолдоштор кол көтөрүп коюңуздар. Так, түшүрүңүздөр. Эми жолго деген жолдоштор кол көтөрүп коюңуздар. Көпчүлүк мына тургундардын каалоосу менен ушул быйылкы жылга каралган бюджетти жолго жумшайлы анда. Dem жол маселесин чечпесеңер суудан акыркы менен чечилет. Ne oldu? Ne iyiladın mı? Ne bir öbürdeki dedi? Ne oldu hiç? Men iyilaganын көрүп турбаймынбы? Жок, баары жакшы. Айтсаң? Бизди колдошкон жок. Көпчүлүктүн добушу менен каражат жол курууга жумшалмай болду. Эми ал деле керек, түшүнөм. Бирок ар бир үйгө таза суу кирсе жакшы болмок да. Бул азыр баарынан да маанилүүрөөк. Бир эжеге жолуктум. Ал бир долбоор жазып, кошуна айылга суу чыгартыптыр. Ошого аракет кылып көрсөмбү дейм. Билбейм. Ошого да ушунча кайгырасың. Коркпоо буйруса баары жакшы болот. Андан көрө ошол эжекең менен сен жана долбооруңду ишке ашыра бер. Мен болсо жанымда жардам берем. Үйдөгү майда чүйдө иштерге көңүл бурбай эле кой. Мындан кийин сууну өзүм эле алып келем, Жирандан көрүп чай кайнап калды. Жаңы эле плов баскан. Чай жебиз.
Улуттук статистикалык комитети билдиргендей, аялдар эркектерге караганда үй жумуштарына жана балдарды тарбиялоого 4 эсе көп убакыт коротушат. Аялдардын акы төлөнбөгөн эмгегине үй тиричилиги, тамак аш даярдоо, суу ташуу, үй жыйноо, үйдү жылытуу, кир жуу, карыларга жана балдарга кам көрүү кирет. Мындай көрүнүш апаларыбыздын, аялдарыбыздын, кыздарыбыздын, эже карындаштарыбыздын окуп, иштеп, өзүн өзү өнүктүрүүсүнө тоскоол болууда. Ар бир үй бүлө мүчөсү, өзгөчө эркектер, акы төлөнбөгөн үй жумуштарын тең бөлүшүү менен аларга өзүн өзү өнүктүрүүгө көбүрөөк убакыт бөлүүгө жардам бере алат. Мамлекет дагы бул көйгөйдү көз жаздымда калтырбай, аялдардын акы төлөнбөгөн эмгегин жеңилдетүүгө багытталган кызмат көрсөтүүлөрдө, мисалы таза суу менен камсыздоо, жеткиликтүү жана сапаттуу мектепке чейинки кызматтар жана башкалар жакшыртууга тийиш.